Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жүргөн бир туугандар, амансыздарбы? Кыргыз бул каяка барбасын өзүнүн када салтыны эч качан таштабаган эл экенбиз. Москвада жүрсөк дагы тушоо той болобу, жентек той болобу, үйлөнүү тойлор, Куран окутуу, башка када салттарды калтырбастан чайканаларда башка жерлерде өткөрүп келебиз туугандар. Бизге жылкы керек болот, кой керек болот, улак чапканга козу, текелер керек болот дегендей туугандар. Бүгүн биз Москвада белгилүү чоң мал базарда турабыз. Бул жер кой бар деп навигаторго жазсаңыздар же айтсаңыздар, ушул жерге мытшыга алып келет. Бул жерде союп жеп кеткенге мүмкүнчүлүктөр бар, бышырып алып кеткенге мүмкүнчүлүктөр бар, аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Эгер койлорду бүтүн алам дегендерге доставкалар жеткирип берилет. Бааларын азыр Нурбек Таксырдын иниси менен кеңири маек кылабыз. Мына багууда турган жылкылар, мына бул жылкылар туугандар. Кудай кааласа келгенине мына эмиле болуп тур. Мына келгенине мына эмиле болуп тур. Арпа берип багууда болот туугандар. Мына көрдүңүздөрбү арпаны? Сиздер алганга чейин кудай кааласа арпа берип багууда болот. Чөптөрү дайым алдында болот экен. Мына семиздигини караңыздар моусуну. Булар 1,5-2 жаштык жылкылар да, мындай айтканда. Бул байтал экен могу. Кашкасы бар. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшы. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, Кудайга Иштериңиз болуп атабы? Келиңиздер. Алла ыраазы болсун. Ушундай кылып чет жерде болсок дагы мал базар кылып, эми бул өтө керектүү нерсе чындыгыначы. Айткандай эле кыргыз бул каяка барбасын эт сүйүп жеген калк экенбиз. Мына бул жакта да азыр аябай көп мекендештерибиз отуруп жеп атат. Үйгө алып кеткен үйгө алып кетип атат. Кой сойгондор, кой тонагандар аябай көп азыр. Эл менен амандашып. Ассаламу алейкум. Урматтуу Москва жана Москва областында мекендештер. Азыр ошо багы күз келип, Кыргызстанда той башталса, Москвада кошо башталат да. Ал жакта кудалар бири-бирине барышып дегендей, бул жакта үйлөнүү той, көп жакшылыктарды көрүп атабыз, күбө болуп жатабыз. Ошо адамдардын суроосу менен, заказы менен мындан 2 кумурда 12 баш жылкы келди. Кече союп кетишти тойго, бүгүн иншалла өткөрүп жатса керек. Анан дагы 3 сатылды. Ушундай заказ болгонуна байланыштуу мына жылкыларды алып келүүнү баштадык. Иншалла сиздердин кызматыңыздарда дайыма ушу даярбыз. Келесиздер, тандап көрөсүздөр. Жылкыларды баалашабыз. Койлор, кой, козулар килограмм менен сатылат. А жылкылар биздегидей эле баалашуу менен да. Мисалы үчүн тору мынча, сары мынча, бул бээн баасы мынча, тайдын баасы мынча деп баалашуу менен кетет. Булар баары эле көпчүлүк эсе бээлер окшойт биякта. Эркектери, ургачтар аралаш бул жерде. Мына арыгырактары булар багууга турат. Октябрга чейин багууга турат. Андан кийин жылкы жаныбар батеттенет. Батеттенет, мына чөбү, жеми, суусу даяр. Ушул жерде жылдырылбай багууда болот калгандары. Булар ошол баалашып алат экенсиздер. Азыр койлорго өтөлүкчү. Бул жерде менин мындай эсебим боюнча бир 600дөй кой бар экен сизде. Менин эсебим боюнча 3 кородо. Канча бар? 580 бар болчу. Санаганымда. Туура эле эсептептим. Ушул жерде козулар, койлор, көбүнесе козулар экен биякта. Көбүнесе козулар, койлор. Бычмал, серке, текелер бар. Эчкилер бар. Туугандар, мына минтип клиенттер өздөрү келип, тандаган козу койлорду могу чаранын ичине салып, килограммдап алып кетсе болот экен. Баалары боюнча сүйлөшөлүк эми. Мына бул козунун баасы 40 килограмм чыкты. Салмагы 330дан 13400 рубль болду. Азыр козулардын баасы 330данбы же кандай? Козулардын баасы 330дан. Анткени жылдага салыштырмалуу быйыл Россиянын бардык жерлеринде эт жана мал бардык эмелер кымбаттап кетти. Ошого жараша бул жерде дагы бардыгы ошол сүйлөшүп, эми сатуучулар менен сүйлөшүп, арзан алышка аракет кылабыз биз деле. Бирок баа жылдагыдай арзанга түшпөй жатат. Ошон үчүн козулар эң патологу ушу 330, койлор 300, эчки, серке, теке, улак 280ден. Диета кармайм дегендерге могу кетмен куйрук российский козулар, койлор дагы бар экен биякта. Кыргыз койлор эмес. Кыргыз койлор эмес, алардан дагы бар. Анан доставкалар боюнча могу 4 килограмм, 5 килограммдап алам дедим эле дегендерге
болобой ошону сразу айтып койсок. Доставка азыр бизде доставка жок, 4 кило 5 килодан азыр сатууга чыгарбай жатабыз. Эмне дегенде койлорду союп илип койгондо көпчүлүгү алып калат экен, албай калышат экен. Анан күн ысык бул жакта деле көрүп атасыздар. Ошого байланыштуу ноябрга чейин ал доставкабыз азыр жок. Ноябрдан баштап иншалла доставка туш кайра башталат. Целый кой алып союп жөнөтүп бергиле дегендерге кандай болуп калат? Мисалы үчүн чалып калышат, өзлөрү бошобой экен. Бул жакта мекендештердин баары жумушка ишке байланыштуу бошобой калышат. Видеобуздан көрүшөт, таразасын көрүшөт. Ошолорго койду тартып, союп, баардыгын көрсөтүп, таксиден салып жиберебиз. Андай учурлар күнү эмес болуп турат, бирден экиден. Бул жерде 1 жылдан бери кызмат көргөзгөн Айзиз агам бар экен. Агаларым ушул жерде иштешет экен туугандар. Жети областын када салты боюнча жиликтерди тартып берет экен. Анан кой союп берүү ушундай башын куйкалап жиликтеп машинага салып берүү 500 болот экен. Ичек карымды эгер жуудурам деген болсоңуздар, эми могу суу муздак, башка муну ичек карымды жууп тазалап жейиш аябай кыйын. Аны өзүнчө 500гө тазалап берет экен. Ага, ассалам алейкум. Эсоктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Күнүнө канча кой союлат могу кой барда примерно? 50-40 кой союлат. Сезон башталды. Кудай кааласа эми кызматка даярсыңар. Ооба. Өчүрт болуп калбайбы биякта? Тез жетип беришке аракет кылабыз. Ишиңизге ийгилик. Ар дайым ушундай элдин кызматына жүрө бериңиздер. 60-70 койдун, эчкилердин терилери бар экен. Буларды эмне кыласыңар эми? Бул койдун терилеринин өзүнүн эмелери бар, клиенттери бар. Анткени муну мусор кыргызсаң, сасы жердин баарын эме кылат. Ошон үчүн мунун өзүнүн алып кетишчи адамдары бар. Ар жумада бир жолу келип алып кетип турат. Анан туздап, как болоруна Кыргызстанда да туздап, терини катырып чыгарып беребиз. Бир жумада панделдик күндөрү келип, дайыма терини алып кетип турушат өзлөрү. Койлор каяктан келет ошондо? Койлор Астрахан, Дагестандын границасына чейин ошол жактан бери келет, Калмыкиядан келет, Волгоград областынан келет. Жылкылар дагы ошо Астрахандан, көбүнчө Дагестандар кармайт жылкыларды. Анан алар кызыгып сурап калышат, жылкыны Кыргызстанга алып кетесиңерби, кандай деп. Ошондо биз айтабыз, Москвада кыргыздар үйлөнүү тойлордо, ушундай чоң эмелерде, маракелерде ушундай жылкы союп, ушундай эме кылышат, өткөрүшөт дейбиз. Кадимкидей биздин улутка, када салтыбызга суктанышат. Жора жолдош менен, дос туугандар менен келген болсоңуздар, тапчандар бар. Эс алып олтурганга карасаңыздарчы бияктан. Волейбол ойночу жер бар. Бул жалпы аянтынан 5 гектарды чапчыган жер. Келип сергип эс алып кетиңиздер. Могу машинанын бардыгы койго келген адамдар или эс алганы келген адамдардын машиналары. Караңыздарчы, эл көп. Эптеп батырса болот бирок машинаны. Бүгүн биз ушу Москва шаарында эмгектенип, такси жамаатында, курьер жамаатында, Бурза такси жамаатында иштеген балдар. Өзгөнү районунун Акжар айылынан болобуз. Ошо бүгүн көптөн бери ошо ниет кылдык элек, Кудай өткөрөйлү, жолдо жүрөбүз, кан жолдо жүрөбүз депчи. Ошого кичине өзүбүздүн чыгарып деген. кан чыгарып, кой союп, ушул жерде шорпо кылып, курдак кылып, баягы аксакалдын ушул жерде кыргыздар үчүн эс алуучу жер коюу баары жакшы экен. Келгиле, мына пияла алып келиңер, майлуусунан куюп берейинчи. Кой шорпо сонундай. Караңыздарчы. Айылдагыдай туугандар, тойдо ичкендей. Жарымыны кой шорпо кылып, калганын кууруп жеп кетсеңиздер болот. Келген болсоңуздар, муну мынтип бөлүкчөлөргө бөлүп коюптур. Бул жагына эми бир 15дей, 20дай адам олтуруп, жакшылык жамандыктар өткөргөнгө болот. Бул жагына бир 30-40дай 6 бөлүкчө бар экен бул жакта. Кой бар деп Яндексте жазсаңар чыгат. Өзү да ушу Медведкага ушу жакын жерде турабыз. Сунуштайбыз, келип эс алып кетиңиздер. Мына бүгүн кымбат эжекебиз кой сойдуруп бир Куран окутуп коелук деген экен. Эже, кандайсыз, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүңөр жакшысыңарбы? Жакшы, ушинтип кыргыздардын ушундай эмелерин чыгарып, ушуларды тартып жүргөнүңөргө рахмат силерге. Силерди ушинтип
кыргыздарды тартып ушундай эмелерин тартып атасыңар, көп жакшы эмелерин көрсөтүп атасыңар. Рахмат силерге. Мына ушул балдарга да рахмат. Ушуну ушинтип кой базарды ачып, кыргыздарды халал эт менен өз колубуз менен келип союп, өз колубуз менен көзүбүз менен. Эми халал деп базардан алганыбыз менен биз билбейбиз да. Алды каерде сойду, кандай бычак менен сойду, туру. Мына өз көзүбүз менен келип көрүп тандап эмне кылып атабыз. Ушуларга да рахмат. Алыс жерде жүрсөк да бизди Кыргызстанда жүргөндөй, Кыргызстанда жегендей жеп атабыз ушул эттердичи. Рахмат ушул балдарды, ушуну ачкан балага рахмат. Иштерине ийгиликтер боло берсин, баардыгыңарга Кудайым ден соолук берип, ишиңер илгерилей берсин. Анда эмесе мекендештер, ушу ар дайым биз кызматтабыз. Ушу бизде 8 бала иштеп эмгектенет. Койлоруңуздарды союп, Жети областтын кандай мисалы үчүн каада салттарыбыз ар башка, ошого жараша жиликтеп, чаап, каалагандай кылып эме кылып берет. Иче карындарына чейин жууп, баштарын куйкалап, балдар ошо малдын эме сатып алган адам кандай айтса, ошого жараша тейлеп беребиз. Бул жактарда мынакей өзүңүздөр көргөндөй 150-170 адамга чейин эс алуу месталары бар. Анан дагы бир айтча кетчү нерсе, уже күз келип, той башталды. Азыр жылкылар келген койбарга. Жылкылардын баасын жогоруда айтып өттүк. Иншалла оорубаңыздар, ар дайым ушу жакшылыктарда келип эс алып, жакшылыктарда келип түлөө тойлорду өткөрүп кетип туруңуздар. Иштөө убактылары кандай болуп калды ошону биякта? Иштөө убактылары эртең менен 8де башталат. Эртең менен 8де башталат, кечки 11ге чейин. Кечки 11ге чейин. Ошол ар дайым мекендештердин кызматында. Без выходной биягы. Без выходной. Эгер ооба жакшы тейлеп эле турган болсо, Кудай кааласа келе берет биздикилер. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Ар дайым элдин кызматына жүрө бериңиздер. Мына ушундай туугандар. Номерлерини, адресин кой бар деп жазсаңыздар чыгат. Кой барды адресин койгон жокмун? Адрес жок да, кой бар десеңиздер. Кой бар деп 6 тамганы үзбөй жазыш керек. 6 тамганы. Бир убакта. Бир убакта. 6 тамганы үзбөй жазса чыгат. Үзүп койду, анан барды 3 тамга жазса чыкпайт. Мына ушундай туугандар. Келерки видеолорун көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Достор менен, туугандар менен, жоролор менен келип отуруп кетиңиздер. Кудай кааласа мен дагы кийинки жума келип, ниетим бар, ушул жерде отуруп кетебиз иншалла. Бир 13-12 миңге чейин шырбас козголуп, эс алып кеткенге мүмкүнчүлүк бар экен да, 1-2 миңге продукт кылып. Рахмат. Кирди чыкты болуп калса, бирөө жарым издегендер болуп калган болсо, сүйүнөгөн номерлерин ошол жерге коюп койгонмун. Дакан сайда айтып келгенден кийин 3 айга коюп берет. Чыкпай туруп, чоңуйдан базадан текшерип берет туугандар. Издегендер болсо, мына скриншот кылып алыңыздар.